Силерде ушундай проблема барбы? Же менде эле барбы? Өзгөчө 50ден ашкандар. Же жаштарча кийине албайбыз, же картайган адамдарча кийине албайбыз да. Какой-то bir деликатный возрастта жашап атат экенбиз, вот 55тегилер, и вообще негизи эле 50ден ашкандар карыгым да келбейт, шалпыйып көрүнгүм да келбейт. Тем более бул Америкада жүргөндөн кийин какой-то bir стилди карманып жүрүш керек да, кичине мындай тыңыраак болуп. И менин жолдошум он эметпейт да, препятствовать этпейт. Иши кылып ауратың жабык болсо болду дейт. Каалаган кийимиңди кийип алып кие бер деп. Вот так вот, ребята. Азыр болсо кеттик дүкөнгө. Бул Америкага келгенден бери эле мен мисалы сразу келгенден бери сразу иштеген жокмун. Хотя документтерим тарс эле баары эле келди. Жумушка уруксаат баары керек да, биякта социальная страховка дегендер келди. Просто мен жолдошум деген иштеп турган кез анан үйдө эле отур деди, эмне жетишпейт, үйдө эле отур деп. Бирок мен бекер үйдө отурбайын деп эле эмени окуп алдым. Сразу баягы бирок жалаң англисче окудум. Орусча грамдагы жолдошум жолоткон жок. Орусча иштеп окубайсың деп. Өзүң эме англис тил мугалими болсоң, англисче билсең, бүт баарын англисче мыйзам чегинде алгын бүт документти деди. Ошондо мен деген жеңил машинаны айдаган праваны дагы англисче окуп өзүм тапшырып алдым. Андан кийин эле бир аз эле убакыт өттү. Эмени окудум, теорияны дагы англисче окудум. Фур айдаганчы, трак айдаган. Аны эмне, сага эмне жетишпейт, аны сен эмне кылат элең деп суроо берип атсаңар керек. Ошондой чечтим. Ошондой адаммын. Бардык нерсени көргүм келди. Тракты да айдагым келди. Эмне турмуш деген, өмүр деген кыска да. Колуман келип атса. Тем более менин папам шофёр. Машинада өскөм мен, машинада кататься этип дегендей. Кичинекей мен чоң машиналарды айдатып, мен тайкелерим, өзүм агам ушинтип эркек баладай кылып өстүрүшкөн. Анан теорияны окудум, англисче 3 ай окудум. 3 ай окугандан кийин барып экзамен тапшырдым. Кулап калдым теориядан. Экинчисинен дагы кулап калдым. Эми аябай шашмамын негизи. Билем деп эле шак баса коюп анан жок. Анан үчүнчүсүндө аябай жакшы даярдандым дагы, барып шашпай жоопторду берип, анан өтүп кеттим да, баа жерден. Өттүң сразу ошо күнү эле жыйынтыгын чыгарат да, өттүң деген анан абышкам алып келип сүйүнчүлөсөм, абышкам аябай капа болгон. Ал ойлоп тур да, бул жөн эле ойноп атат, үйдөн кыла турган иш жок деп жанан өтүп кетти. Анан эми деген практикасын окушум керек да. Практикасы 3800, 3600 бе ушундай окуйын деп. Анан мен абышкам аябай жакшы адам, мусулман, 4 жашынан бери намаз окуган адам. Анан шарият боюнча жашайт, аялдын сөзүн эки кылбайт. Эмне кыласың, башка нерсе менен эле алек болбойсуң десем, алып коеюнчу дедим. Алып коеюнчу эми. Вдруг такыр иштерге жумушка албай койсо жок дегенде фур айдап жанымды багайын. Жаным багайын деп, баягы ошондой жумушка кирейин дедим. Анан мейли деди. Анан мектеп изде деди. Өзүнчө да мектеп болот да, аныкычы. Анан Миссуриден тапкан жокмун. Аябай кымбат экен. Анан бир окуучум кездешип калып эле, эже ошо Флоридада бар американский мектеп, мен өзүм барып окуп келгем деди. Анан практиканы окудум, бүт аябай окуп, аябай жаттап, тим эле шумдук жанакы инспекцияны кандай кылыш керек, до поездки, после поездки бүт жаттап, бүт иши кылып аябай даярданып алып баргам. Барсам эле тиги агай алдын оозуна чыга элек деле айтып атпаймынбы, айтсам боору эзилет. Барып бат-баттан эле тапшырып салдым. Экзамен кыргыздар да бар экен. Ал кыргыз балдарга да жардам берип, көп бир немелерди тапшырыш керек экен даже. Всё на английском. Анан аябай выкладывать этем буюрса, мына ушул эмеден кийин выкладывать этем.
turn it off now because we're in the lane now. So I see ramp speed limit is 30. I Yep. have to You can bring it down to 30. It doesn't. Yeah. It's not a must, but 30 is 30. good. 30. 30 is good. Keep going. This is your certificate of completion. Pretty much states that you passed your test today. And then this is your paperwork to take back. Ayva жақсы тапшырдым. Андан өтіп кетіп анан жолдошыма сүйіншілесем, ауышқама ошондо дагы сүйүнгөн жок. Туй деди. Эми кайда барып иштейсиң? Трак иштейсиң. Жиндисиңби? Сен мугалим болсоң, университетте иштеп келген мугалим болсоң, эми трак отурасың деп. Эми алып коеюн да, бирде болбосо бирде тигил эме пайдасы тиет десем. Ошол. Андан бардык Миссурига кайтып келдим, учуп бардым. Анан ал жерден документтер тапшырдым. Өзү деле барды. Анан бат эле 2 жумада келди баженден. Трак айдай турган көлүктү алып эле отуруп калдым баженден. Эми практикага чыгып келейин эми дедим. Анан ашкым эчтеке дебейт да. Мейли өзүң бил деди, тап деди. Анан ошол Кудай буйруп бирөөлөр менен 2 жумага практикага барып келдим. Айдадым машинаны. Жакты. Бирок татаал албетте. Эми ар бир адамдын өзүнүн чечими. Иштеп кетеби, иштеп кетпейби? Элдер эмне болду же СДЛ алдыңыз эле, эмне болду иштесем, а мүмкүн барармын, а мүмкүн иштеп кетермин. Анан Иллинойго көчүп келдик. Иллинойго көчүп келгенден кийин бир жумушка кирдим. Аябай жакшы жумушка кирдим. Компьютерде отуруп бир творческий работада жанакы мындай кристалл жасаган. Анан кичине акчасы азыраак болуп калып, анан элдер такси деп бум болуп атыптыр. Кой деп анан таксинин эмелерин ачып, аккаунттарын ачып, анан ал жерде бир 4 ай иштедимби, анан 5 ай такси айдадым мына. Чикагонун жалгыз эле Чикагонун эмес, Иллинойдун чаңын сапырдым го, барбаган жерге барып. Жолдошум именно Prius алам, Prius жакшы экен. Экономичный машина экен, ушу менен таксовать этсе үнөмдүү болот экен десем, аны алып берди. Мен чынында эле тез карып алган окшойм да. Чөтө кемпирский көйнөктөр. Кемпирский көйнөк эмес, ал үйдө кийген пакистанский көйнөктөр да. Чөтө мен өзүмдү таштап койгон окшойм. Мен мындай эмес болчумун. Мен магазинден барып, жалаң брендовый вещилерди алып келатам, буюрса кийип көрүп, мен силерди сыныңарга коёмун, макулбу? Я еще молодая. Карлык менен еще поборемся. Карлык, давай, до свидания. Менин курдаштарым 50ден ашкан, эми 55 классташтарым деп коеюнчу. Урматтуу көрүүчүлөр, эми бул 55 жаш деген мындай, билбейм мен ким кандай сезет, өзү билет, бирок мен ни туда, ни сюда болуп атам да, чын айтыш керек. Жаштардын кийим кийейин десем жарашпайт. Карылардын кийим кийейин десең, эрте эле кемпир болуп калчудаймын. Эми жашпыз да, 55, эмне деген жаштык деп айтышыңар мүмкүн да, 60-тан ашып калган эжекелер. Ошол.
At the Anan. light, use the left 2 lanes to turn left onto Бүгін Cattleman где-то Road. бір 3 саат жүрдім окшойт. TJ Maxx деген аябай жакшы магазин бар Америкада. Брендовые вещилер сатат да. Michael Kors, там, ну, в общем, много чего. Я не совсем разбираюсь, но они все брендовые. Жакшы кийип көрүп алдым. Что-то мен баягы жолук салынгандан кийин такыр таштап койдум да өзүмдөчү такыр эле. Кой деп. Оказывается, можно одеваться стильно. Жолук салынгандан кийин деле. Ну, я, знаете, я люблю брючки. Ошол үйгө барып, кийип көрүп, силердин сыныңарга коем. Действительно жарашат бекен, действительно 55 жашта ушундай кийинсе болот бекен. Маган бааларыңарды бере кеткиле, Чын YouTube айтып атпайбы? Силердин көрүүчүлөрүңөр 45 жаштан 65 жаш плюс еще депчи. Анан бул эмнеден кабар берет? Мен кичине жаштар деле көрсүн, кичине жаштарча кийинейин. Мен бул подписчиктердин санын көбөйтүүнүн жолдору да. Эч баягы доскелер, менден улуу апалар, эжелер таарынбагыла кеп анда эмес, мени только тигил улгайгандар көрөт турам. Мен өзүм деле улгайып турамын, улгайып бара жатамын. Мына эл алтын тамагын ичатам, 5 жылдан кийин уже 60ка чыгабыз дегендей. Ошол үчүн келгиле андан көрөк каарылыкка баш ийбей, эми жакшынакай жолук салсак дагы ошо стильно салынып дегендей өзүбүздү жакшынакай алып жүрөлү. Биз деле өздөрүбүздүн кыздарыбызга, келиндерибизге үлгү бололу. Анан өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрбөсөк ким көтөрөт? Туурабы? Балдар болсо өздөрүнүн балдарын баккыла деп отургузуп койгонго маш. Эми Кудайга шүгүр ал деле жакшы, бирок өзүбүздү карайлы, жакшынакай кийим сатып алалы. Кийинели, ичинели, кычыраган жаңы масла машинадан айдайлы. Силер көчө күнү эмнеге чакырасыңар деп атпайбы бирөөчү стримде отурсам. Эмнеге чакыр? Мотивация берем. Карыбаганга, өзүбүздү жакшы алып жүргөнгө, сапаттуу, каарылык болсун баарыбызда. Сапаттуу деген эмне? Оорубайлы, жакшынакай ичинели, жакшынакай кийинели, тың алып жүрөлү. Тың болсо эле балдарыбыз деле сүйүнөт, туурабы? Балдарга жүк болбойлу. Ошол. Өзүм эле жалгыз кийинди деп атасыңарбы? Жарымын өзүм алсам, жарымын келиним алдым. Такыр түтпөйм. Анан келиним баары бир эме да жаш, арык. Ошону кийимде чат десеңер, анан мен алып атам, салып атам эмеге. Анан келиниме улам жиберип коем, ай, мону карачы, могу жакшы экен, мону кийесиңби? Десем, апа, тиги буу деп коет. Анан, жакшы экен деп коет. Албай эле коюңуз деп коет. Болбой эле алып алдым. Ага дагы жакшы, анда көрсөтөмүн. Ага толтура кийим алып атам. Буйрса иншаллах Кыргызстанга барсам, барып кубантам. Келиним 4 бала төрөп берди. Учугубузду узартып, жакшынакай балдарды багып атат. Эмнеге алып бербейм? Как алып берем? Да жакшы бир куртканы көрсөтсөм, и апа, маған жарашабы деп коет. Сонун эко кожа, сонун куртка болчу. Ладно, жактырган жокпу деп таштап койдум. Смола, келдик.
Эх, Америка.